Умар разияллаху анхунун айткан сөздөрүдөн бир аз баян кылсак, анткени биздин бул жашообузда керек болгон биздин нафсыбызды тарбиялай турган өтө пайдалуу сөздөрдү айтып өткөн да. Вакала Умар радияллаху анху ал-бухуру арбаатун. Умар разияллаху анху мындай дейт: деңиздер төрт түрдүү болот дейт. Эми урматтуу жамаат, деңиз дегенде биз суу бар деңиздерди гана түшүнөт экенбиз да. Өтө чоң деңиздер болсо биз ошолорду гана деңиз деп, суу барларды гана деңиз деп түшүнсөк, бул Умар разияллаху анху мынандай деп түшүндүрүп атат. Бул деңиздер төртөө болот. Ал-хава бахру зунуб. Адамдын каалоосу, адам заты нени каалабайбыз, туурабы? Ушул каалоолор бул күнөөлөрдүн деңизи дейт. Бунун айтып аткан сөздөрү бул өтмө мааниде, каймана мааниде кетип атат да. Демек биздин каалообуз дагы суу болбосо дагы деңиз сыяктуу өтө кенен каалаган нерсени өзүнүн ичине камтып кете берет, батырып кете берет деген сыңар айтып атат да. Демек каалоо, адамдын каалоосу күнөөлөрдүн деңизи экен. Демек сиз ошол каалооңузду ээрчидиңизби, күнөөнүн деңизиге батып кеттиңиз. Экинчиси ва нафсу бахру шахават. Адамдын нафсы некен шахват, адамдын кумарларынын деңизи экен. Адам нафс кумардануу, жаман ишке барууларга не кылат? Нафс үндөп турат да дайым. Ошол кумардануудун деңизи бул нафс болот экен. Вал мауту бахрул а'мар. Өлүм вакыт сааты келгенде, мөөнөтү бүткөндө, ажалы келгенде баары өлөт, баарыбыз өлөбүз. Ошол өлүм болсо бахрул а'мар, өмүрлөрдүн, биздин жашап аткан өмүрлөрүбүздүн деңизи болуп атат. Вал кабру бахру надамат. Кабыр, биз өлгөндөн кийин биз алып барып кабырга кепендеп, жууп, тазалап, кепендеп, жаназа намазын окуп туруп, алып барып бизди кабырга киргизет. Ошол кабыр болсо, бул өкүнүч, арман, ушулардын деңизи болот экен, бахары болот экен. Демек, сиз кабырга жакшы амалыңыз жок, күнөө менен бара турган болсоңуз, анда сиз ошол кабырдан баштап арман кылып каласыз да. Кабырга кирдиңиз, ошол жерден суроо башталат. Раббың ким дейт? Пайгамбарың ким дейт? Диниң эмне дейт? Ошол жерден жакшы жооп берсеңиз, алхамдулилла, жооп бере албасаңыз, Аллах Таала аягын өзү билет, эмне кылышты. Демек, ошол жерден анан армандап, өкүнүп, дагы бул жашоого келсем дейсиз, болду, кел, вакыт жок, мүмкүнчүлүк жок. Демек, не болуп атат эми? Ошого бул кабыр, ал-кабру сандукул амал деген ошол. Кабыр бул жакшы амалдардын сандыгы. Биздин кыяматыбыз ошол кабырдан башталат. Кыямат качан болот экен, качан башталат экен, ким барыптыр, ким көрүптүр деп айткандар жок эмес, бар. Бирок кыямат, адам өлдү, кыяматы башталды. Кабыры жакшы болду, анын кийинки келечеги жакшы. Кабыры дагы абалы начарбы, демек акыреттеги абал дагы начар деген жыйынтык да. Ва Усман радиаллаху анху ваджадту халаватал ибадати фи арбаати ашьяа. Усман разиаллаху анху бардыгыбыз билебиз. Умар разиаллаху анху, Абу Бакр разиаллаху анху, андан кийин Умар разиаллаху анху халифа болгон, андан кийин Усман разиаллаху анху, андан кийин Али разиаллаху анху болгон да. Эми Усман разиаллаху анхуну бардыгыбыз билебиз, Зуннурайн деген лакабы бар. Эки нурдун ээси деп айтылат. Усман разиаллаху анхугачы. Неге дегенде, пайгамбарыбыздын эки кызын алган. Эки кызын, бир кызын алат, кийин ал кайтыш болгондон кийин экинчи кызын алган. Ошого Зуннурайн деп аталып калган. Ошол Усман разиаллаху анху өтө бир боорекер адам болгон да. Өтө бир мээримдүү, жүрөгү бош болгон да. Умар разиаллаху анху ушундай бир каттуу адам болгон.
катуу бекем болгон да. Эми ошол Усман разияллаху анху эмне дейт? Мен ибадаттын халаватыны, таттуулугуну 4 нерседе таптым дейт. Демек 4 нерседе ибадаттын таттуулугуну таптым. Аввалуха фи адай фараидиллахи. Биринчисини ошо Аллах Таала фарз кылган нерселерди, өкүмдөрдү, ошол фарз кылган буйруктарды аткарууда не кылдым дейт? Ибадаттын даамыны, таттуулугуну таптым. Биз качан мына орозо айында турабыз, орозо кармап атабыз, бул не Аллах Тааланын бизге буйруган орозосу биз үчүн фарз, милдет. Биз ушуну аткарып аткан сайын биз орозонун кандайдыр бир халават даамыны татып, орозо болгон кандай жакшы, орозо болсоң не дейбиз? Береке болот. Орозо болсоң адам бирне көп нерседен өзүнү тыяп, сактайт, сөз жагынан, курсак жагынан, тамак жагынан, көз жагынан, кулак жагынан, бардык жактан өзүбүздү орозо айында эмне кылып атабыз? Тыйып сактап келе атабыз да. Демек, ибадаттын халаватыны, даамыны татып аткандыгы үчүн, ошону сезип аткандыгы үчүн ушундай болуп атат. Демек, Аллах Тааланын фарыздарыны аткарууда дейт биринчиси. Бир эле орозо эмес, балким фарз намаздарында, зекетиңизди берип атканыңызда, ажыга барганда адам ошол фарыздарды арам нерседен тыйылыш дагы өзүнчө бир фарыз да. Ушудан бир күнөө ишти сиз жасабай койгонуңуздан кийин сиз ошого өтө сүйүнүп, адам не болот? Кубанат. Алхамдулилла, ушу нерсени мен жасабай койдум деп адам сүйүнгөн учурлар болот да. Демек сиз ошондо Аллах Тааланын буйругуну аткарып, ибадаттын бир даамыны татып атканыңыздын белгиси да. Ажыга барганыңыздан кийин ошо жакта жүрөктөрүңүз бошоп, Аллага болгон дагы махабатыңыз артып, өзүнчө бир башка бир сезимдер пайда болгону, ошо сиз ажылык ибадатынын даамыны таткандыгыңыз. Мисалы азыр умрага канча барып келип атат, барып келген дагы арманда экен, барбаган дагы арманда экен деп айтып келип атпайбы? Демек ошонун умра ибадатынын даамыны таткандыгы үчүн ошону айтып атат да. Эгер барбай туруп бул сөздү айта албайт да. Зекетти дагы мисалы үчүн зекетке кадыр адамдар өзүнүн зекетини бергенде адам ушунчалык сезим жүрөгүндө пайда болот. Бай адамдарчы чын ыхлас менен Аллах Таала мага ушул зекет бериштикке кадыр кылып коюптур мени. Ошончо инсандардын арасынан сизди тандап Аллах Таала байлыкты берип, сиз ошо байлыгыңыздан зекетти чыгарып берип аткандыгыңыз, бул Аллах Таалам сизди тандап алгандыгы үчүн болот. Бул байлыкты берип сизди бай кылып коюштук өзүнчө бир маселе. Эми ошо байлардын арасынан мага Аллах Таалам башка бай эместерден кошумча мага дагы бир фарзды милдет кылды деп, сиз ошого сүйүнүп, өзүңүздүн зекетиңизди бөлүп, эсебини чыгарып, бейбечараларды курсан кылып, мынакеде берип атканыңызда, сиз ошо зекеттин милдеттүүлүгүнөн кутулуп аткандыгыңызды сезгениңизде ушунчалык кубанасыздар, урматтуу жамаат. Бул зекетти бериштик, бул ар кимге насип кыла бербейт. Канчалаган байлар бар, бер десең бербейт. Бирок канчалаган байлар бар, Аллах Таала мени ошо зекет бергенге кадыр кылып коюптур деп сүйүнүп берет. Ошол зекеттин бериштиктин бул ибадат экендигини билип, ошонун даамын татып аткандыгы үчүн, ошону сезип аткандыгы үчүн ошонтип берип атат да. Биринчиси демек Аллах Таалам фарз кылган ибадаттарды аткаруудагы. Экинчиси вассани фи иштинаби махаримиллахи. Экинчиси болсо Аллах Таала арам кылган нерселерден сактанып, арам кылган нерселерден тыйылыштыкта дагы сиз не кылат экенсиз? Ибадаттын даамыны татат экенсиз да. Бир арам нерседен сиз өзүңүздү тыйдыңыз, ошону жасабадыңыз, ошодон сактандыңыз, өзүңүздү сактадыңыз. Гыйбат кылынып аткан учурда сиз айттыңыз дагы, гыйбатты токтотойлук. Бирөө сөз ташып келип чакымчылык кылып атса, сиз чакымчылык кылба деп, же болбосо өзүңүз чакымчылык кылбастан, сөз ташыбастан өзүңүздү кармап, ошол арам иштен сактадыңызбы? Сиз ошол жерде не кыласыз? Арамдан сактангандыктын бир даамыны татасыз да, даамыны өзүңүз сезесиз.
Вассалису фил амри бил ма'руф ибтигаа савабилlah. Üçüncüsü bolsa жақшылыққа чакырууда. Бирөөдү сиз жақшылыққа чакырып атасыз, жақшылыққа буйруп атасыз. Бирок ошол нерсенин бардыгында ибтигаа савабилlah, Аллах Тааладан сооп үмүт этип, анан ошол ишти кылып атасыз. Демек жақшылыққа сиз чакырып атасыз, жақшылыққа үндөп атасыз, жақшылыққа буйруп атасыз, жақшылыққа алып келип атасыз. Ушул кылып аткан амалдарыңыздын бардыгында Алладан сооп үмүт этип кылсаңыз, ошондо гана сиз дагы эмне кыласыз? Чакырып аткан, айтып аткан жакшылыгыңыздагы бир ибадаттын даамын сезесиз да. Өзүңүзчө сүйүнөсүз. Мисалы, байкап жүрөбүз, көрүп жүрөбүз, бир досторуну болсун, же өзүнүн бир туугандары болсун, ошого акырындык менен динден, шарияттан жакшы маалыматты берип, ошону мечитке келип 5 убакыт намаз окуп калыштыгына, же болбосо орозо кармап калыштыгына себепчи болуп калганда, ошол адамдын жүзүндө кандайдыр бир кубанычты сезесиз да. Элхамдулилlah, бир тууганым намаз окуп калды деп сүйүнгөнүн сезесиз. Демек ошонун чакырганда, ошого болуп аткан ибадаты да не болуп атат эми, ошону чакырып ибадатка алып келди да. Ошол чакырыштык өзүнчө бир ибадат болду да. Ошол ибадаттагы бир даамыны бул сезип атат. Сезген үчүн анан бул сүйүнгөндүктөн жүзүдө көрүнөт да, байкалат. Варрабия, төртүнчүсү болсо финнахи анил мункари иттиқа газабилlah. Төртүнчүсү бул мункар, Аллах Таала тыйып койгон иштерден сиз кайтарасыз. Ошодон сиз өзүңүз тыйыласызбы, же бирөөдү кайтарасызбы? Ушулардын бардыгында сиз Алланын ыраазылыгын үмүт этип, бирөөдөн коркуп, же бирөө көрүп калат экен, же башка болот экен дебестен, сиз Алланын газабынан, ачуусунан, Алланын каарынан сактанып, сиз ошо нерселерди кыласыз. Бир тууганыңызды мисалы үчүн сиз бул ишке барбагын арам иш, бул нерседен сактангын, бул арам иш болбойт деп кайтарып атасыз. Ошону менен биргеликте сиз өзүңүз дагы ошол нерседен тыйылып атышыңыз мүмкүн да. Ошондо дагы эмне кыласыз? Сиз өзүңүздө кандайдыр бир ибадаттын ошодон тыйылганыңыздагы, же ошонун тыйылгандыгыдагы ибадаттын даамын сиз сезесиз да. Алхамдулилlah, ошол бир тууганыңыз мисалы дайым арак ичип жүргөн болсо, ошого акырындык менен айтып отуруп, ошол арагыны таштап мечитке каттап калган болсо, сиз эмне кыласыз? Сиз айтып отурдуңуз да, сиз ошону чакырдыңыз, сиз ошону жетеледиңиз. Ошол нерсесин таштап жакшы жолго түшүп баштаган болсо, сиз себепчи болуп атасыз. Сиз ошонун мечитке келип жакшы жолго түшкөндүгүнө сиз өтө сүйүнүп, өзүңүзчө бир жакшылыкка чакырып, жамандыктан тыйгандагы ибадаттын даамын сиз өзүңүз сезесиз да. Аллах Таалам ушул Рамазан айында айтылган сөздөргө амал кылыштыкка бардыгыбызга тауфик берсин. Ушул айтып эле койбостон, ошону угуп эле койбостон, ушул айтылган сөздөргө амал кылыштыкты дагы Аллах Таалам баарыбызга жеңил кылсын. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахимин.